2021 жылдын 28 ноябрына Жогорку Кеңештин шайлоосу белгиленген. Ал үчүн бүгүнкү күндө 21 партия жана ошондой эле бир мандаттуу округтан аттанган талапкерлер үгүт иштерин жерлерде жүргүзүүдө. Дал ошол эле учурда айрым бир партиялар дагы нааразычылыктарын билдиришүүдө. Анын себептерин алдыда айтып беребиз. Тактап айта турган болсок, бул убакка чейин социалдык тармактарда жана ошондой эле массалык маалымат каражаттарында ушул жарык көргөн Азаттык демократиялык партиясынын алай жергесинде болгон ошол жолугушуусунда добуштарды сатып алуу боюнча факт аныкталды деген маалыматтар тараган. Биз бүгүн дал ушул маалыматтардын канчалык чындыгы бар жана ошондой эле ал маалыматтарга партия өкүлдөрү эмне деген жоопторду айтышат. Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп алып беребиз. Биз ал үчүн ушул Азаттык демократиялык партиясынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Келген коноктор менен сиздерди тааныштыра турган болсом, Азаттык демократиялык партиясынын лидери Исмаил Исаков, Азаттык демократиялык партиясынан Жогорку Кеңешке талапкер Жылдызкан Жолдошов эжекебиз, жана ошондой эле Азаттык партиясынан Жогорку Кеңешке талапкер Ахматбек Келдибекович. Биринчиден убакыт бөлүп чакырууну кабыл алып келип бергениңиздерге терең ыраазычылык. Сиздерге ушул дароо эле суроодон баштай берсем, алай жергесиндеги ушул жолугушууга да келген автоунааларга күйүүчү май куюп берди деген маалыматтар чыкты да. Бул канчалык деңгээлде чын? Канчалык деңгээлде чындыгы бар? Датка мырза, биринчиден чоң рахмат. Ушундай чакырып маселелерди тактаганыңарга биз абдан ыраазыбыз. Азаттык партиясынын атынан рахмат айтып коелук. Экинчиден, президент Садыр мырзанын айткан таза шайлоо өткөрөм деген урааны, аракети күндөн күнгө жокко чыгарылып жатканы бийлик тарабынан бүгүн далилденип жатканы өкүндүрөт. Кантип биринчи Азаттык партиясына болгон Катагановдун аракеттери. Бул биринчи серия деп коелук, ал өттү. Экинчи, Ошто студенттер келип катышып биздин программаны уккандыгынын негизинде анын ректорун, декандарды, мугалимдерди жумуштардан алып жоопкерчиликке тарткандыгы. Бул жерде дагы өтө мындай мыйзамды одоно бузуу ачык-ачык көрүнүп калды. Ректорду биринчиден сөгүш беришкен. Мына жакында Акылбек Жапаровдун буйругу менен бир айга четтетилип деген, жумуштан четтетилип деген буйругу чыгыптыр да. Бир кылмыш үчүн же бир иш үчүн эки жолу эч качан мындай жоопкерчиликке тартпайт. Муну аша чапкандык деп айтсак болот. Ошонун негизинде ачыктан ачык көрүнүп калды да, кимдин аракеттери негизинде ошондой иш аракет жасаганы. Үчүнчүсү, Гүлчөдөгү алай райондагы бензиндерди уюп бериптир, талондорду чыгарыптыр, жалган маалыматтарды чыгарып, атайын Ош областынын милиция начальнигинин орун басары Алимбеков Абил мырза, полковник, атайын барып Гүлчөгө жанакыларды кармап, отургузуп, 10 саат кармашып, биз Исмаил Сакыповду жакшы тааныйбыз, Келдибек Ахметбекти абдан жакшы тааныбыз, урматтайбыз, сыйлайбыз, ошолорго жардам катары келдик деп туруп, өздөрү даярлаган документтерге колду коюп коюңуз, ушу менен эле бүтүп калат деп алдап, колду койдуруп келип алып туруп жасалмайыш менен кийинки аракеттери бул бийлик тарабынан же бир кандайдыр күч тарабынан атайлап чагымчыл иштерди жасап, тынчтык өтпөсүн, тынчтык үчүн өтпөсүн деген аракеттери бүгүнкү күндө ачыктан ачык билинип калды. Бул өтө коркунучтуу, өтө жаман иш болгону ачыктан ачык айкындалып, далилденип биздин адвокаттар берди. Ошого карабастан борбордук шайлоо комиссиясында иш карайбыз деген иштери дагы бизди абдан мындай кооптондурат да бүгүн. Рахмат. Ахматбек мырза, ошол жердеги массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарды окусак, ал жердеги жаран ушул каражат алып келип берген, анан заправкага кирген деген маалыматтар айтылып атат да. Бул канчалык деңгээлде чын же атайын уюштурулган, кандай болгон? Мен биринчиден чоң ыраазычылык билдирем сиздердин телеканалга. Экинчиден, студенттер жөнүндө мындай чөткө айтып кетким келет. Биз үгүттүү иштери боюнча атайын микрофон коюлуп, машина шаарда айланып жүрөт. Бүгүн саат мынчада, саат 11-де Ош шаарында Азаттык партиясынын талапкерлери менен жолугушуу болот деп бардык элди чакырып жүрөт.
кимдин шайлоого конституция боюнча укугу болсо барып укканга укугу бар. Аларды барып укпасын деп кандайдыр бир тыюу салуу бул мыйзамсыз. Студенттер, мен таныган адамдарга дагы чалып айттым, келип угуп кеткиле деп. Студенттер ошол Кыргыз драма театрынын алдына көргөзмөгө келип, ошол чакырыкты угуп баргандан кийин аны укканда, алардын ошол партиянын программасын уккан үчүн жоопко тартыш бул надандык деп коем мен. Алар үгүт ишине катышкан жок. Алар үгүтчү болуп иштеген жок. Алар же бирөөлөрдү алып келип үгүттөгөн жок. Биз программаны айтып жүрөбүз. Бул биринчиден. Ошон үчүн бүгүнкү чыгарып аткан чечимдери министрлер кабинетинин төрагасынын чыгарган чечими, министр образованиянын чыгарган чечимдери мунун бардыгы конституцияга каршы келет. Биз бул боюнча конституциялык сотко кайрылабыз. Анын чечими шайлоого 18ге толгон адамдын укугу барбы, жокпу? Ал барып программаны укканга укугу барбы, жокпу? Мунун бардыгын конституциялык сотко кайрылабыз. Мунун бардыгы конституцияга каршы келет. Экинчи мына менин колумда. Менин колумда турат. Биз 4 ноябрь күнү саат 11'de Алай районунда Дом культурада жолугуш өткөзгөнбүз. Бизден кийин саат 2'de бүтүн Кыргызстан партиясы жолугуш өткөздү. Ошол эле күнү. Саат 11'ge чейин маданият кызматкерлеринин майрамы деп бүткүл район боюнча чогулуш болгон. Салтанаттуу чогулуш. Мен колумда турат. Мына бизге айтып аткан адамдын мына 4'ünde кечки саат 6'da башталган Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими. Мына колумда, бул интернетте турат. Ошол чечимдин негизинде 7-маселе болуп, ошол биздин жаңкы айтып аткан адамды доверенный адам кылып бекитишкен. Саат 6'da башталса, ал саат 7-8'ge барып туруп ошол чечим чыккан. Ал эми болуп аткан окуя. Мынакей видеокамерадан алынган нерсе, могул машинанын водители ушуну тартып, могул заправкада адамдар, машиналар көбөйүп кетиптир. Ушулар очередте турган деген маалымат саат 4'төн 19 мүнөт өткөндө болгон. Мынакей. Саат 4'төн 19 мүнөт. То есть бул окуя болуп атканда ал киши биздин ишенимдүү адам болгон эмес. Биринчиден. Экинчиден, Исмаил Сакчы айткандай, буга кандайдыр бир уюшулган түрдө барып, ушунун баарын оперативно иштегенин баардыгы бир уюшулган нерсе болуп атат да. Уюшулган барып, бул жерден УВДнын орун басары барып, ошол мен ушул маселени чечкени келдим деп, алда жолу менен кол койдуруп, эчтекени окутпай, биринчи күнү 9 саат, экинчи күнү 10 саат кармап, 72'ge чыккан адамды. 10 саат кармап, компьютерден кандайдыр бир талонду распечатка кылып, кийин качан ушул маселелер такталганда бизге жеткенден кийин, булар адвокат нанимать этип, адвокаттар барып тактаганда комиссионно, съемка менен, видео менен барып, компьютерди ачканда эч кандай андай жоктугу, мунун бардыгы подделка экени. Экинчиден бүт ошол заправщик болобу, шопурлар болобу. Буга чейин айтышкан, ушу шопурлардын бардыгы көрсөтмөдү. Шопурлардын бардыгы эч ким көрсөтмөбөй, өзүбүздүн акчабызга келип куюп кеткенбиз дегенде. Андан кийин ушул штабта эмес, ушул ишенимдүү адамды кайрадан адвокат менен мыйзамдуу түрдө уголовный кодекстин негизинде алган көрсөтмөдөн кийин бул иштин бир дагы далили калган жок. Ошол далили калбаганына айласы кеткен, а бирок булар Борбордук шайлоо комиссиясына жана өзүнүн жетекчилерине биз муну тактадык деп маалымат берип жүргөн. А бүгүн азыр биз эмне себептен ушундай тышкы кийимибиз менен турабыз, себеби Алай Куда жолугушу болду. Биз эртеден кечке жолугушууда жүрөбүз. Азыр келсек, мондай маалымат. Ошол Алай роудун иштеген следовательдер эми өздөрү кетирген кемчилдиктин бардыгын аныкташ үчүн адвокаттардын артынан алардын жолун тосуп, колун бурап, кайрып, мынакей бул съемкабыз интернетке чыгат. Мунун бардыгы артынан жалдыруу иретинде, ошону тактоо иретинде ушул материалдарды көтөрүп жүргөнү бул далил болуп эсептелет. Мунун бардыгы кандайдыр бир күчтөрдүн,
Мүмкін Азаттық партиясының бүгінгі күндө иштегенди, элдин келгени, элдин колдогону бирөө жарымына жакпай аткандыр. Бирок шайлоо деген шайлоо, ал таза өтүш керек. Биз эч кимге эчтеке таркатып, же болбосо кандайдыр бир нерсе, мыйзамды бузган нерсени жасаганыбыз жок. Мисалы, Алайкуга жетиш үчүн ошол жолдордун кебетесин көрүп, 6-7 саатта жетип, кайра 6-7 саатта азыр кайрып келдик. Ошол жерде миңдеген адамдардын топтолгонун, алардын көйгөйүн угуп, биз 29-нан баштап бүт Азаттык партиясындагы чыккан талапкерлер жерлерде, областтардын бардык районун калтырбай кыдырып келатабыз. Бул маселе менен биздин алектенгенге даже убактыбыз дагы жок. Муну укканга да убактыбыз жок. Бирөөлөрдү барып жада калса ошол агитатор болуп, башкалар менен жолугуп сүйлөшкөнгө убактыбыз жок. Биз иш алып барып атабыз. Аны кандай шайлайт, аны убактысы келгенде эл шайлап алат. Рахмат. Могу далилдердин бардыгы бар, бул менин колумда. Биз бул боюнча башкы прокуратурада кайрылдык. Бир эмес, 2 жолу кайрылдык. Райондун прокуратурасына да кайрылдык. Кайрылып атабыз. Мына мыйзам бузуу УВД тараптан, мыйзам РОВД тараптан мыйзам бузуулар кетип атат. Мыйзамды тебелеп, эч кандай адвокаты жок, 10 саат, 15 саат түнү менен кармаган токтотуш керек деген сөздөргө бүгүнкүдө эч кандай биз жооп ала элекпиз. Жылдыз айым ошол кече Ош шаарында бүгүнкү күндө ушул ооруп, ооруканада жаткан жарандын жактоосумун деп келип бир адвокат маалымат берген да. Ошол маалымат бергенде бул жагдайда ошол ички иштер кызматкерлеринин мыйзам бузгандыгын айтып өткөн, мыйзам бузгандыгын тактаганда, сиздер эмнени ошол тактап көрдүңүздөр? Ошол келгендер менен бир кайра байланышып сүйлөшүп көрдүңүздөрбү? Аларды кантип чакырышыптыр? Ушул жөнүндө. Түшүнүктүү. Мен сиздин сурооңузга жооп берердин алдында мен бир кошумчалап кетсем. Өзү Азаттык партиясына биринчи күндөн баштап буттоосулар мындай орус сөзү менен айтканда беспредел болуп атат да. Биз шайлоого катыша элек деле эмнегедир Исмаил Саков, Ахматбек Келдибеков, Жылдызхан Жолдошева деп 100 000 киши алып чыгат экен, төңкөрүш жасайт экен, болгондо да курал жарак менен деген акылга сыйбаган мына ошондой чагымчыл иштерди кайсы бир саясий күчтөр жасады. Аны да далилдей алышкан жок. Шайлоо башталды. Башталганда ошол Анарбек Катаганов деген жигит, мен ушул азыркы силер берип аткан эфирден пайдаланып айтып коеюн, көпчүлүк көрүп атат, уксун. Талапкер болом деп келет, а көрсө ал соучредитель экен Улуу Журт партиясынан. Анан айтышат, сен кантип Улуу Журт шайлоого кетип атса, сен соучредитель болсоң, бизден чыга аласың моралдык жагын деп. Андан кийин ал 6 миллион сомго смета түзүп келет. Пиар компанияңарды башкарайын деп. Анда бизде сумма жок, кечирип коесуң дегенден кийин ал чабуулга өтүп, бизди каралап, Азаттык партиясын шайлоого катышууга тоскоолдук жаратуу менен каттоодон өткөрбөгө аракет жасады. Рахмат, Борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү абдан мыйзамдуу, ошону менен бирге адилеттүү иштеп койду. Андан кийин эле биз аябай кичине кечигүү менен баштадык. Ош шаарында өткөн студенттер мына келди деген ызы чууну мен дагы бардым эле да ошол жерде. Кечирип коесуңар. Студенттер үгүт ишине катышты деп Ыдырыс Исаков деген Азаттык радиосунун мурунку журналисти, эркин журналистмин деген жигит, мына ушул биздин Кыргызстандын эң бир көрүнүктүү хирургу аксакалы Мамбет Мамекеевке ошондой сүйлөп, ошол аксакалдын эмгегин баалабай, анын аксакалын сыйлабаган жигитте мен түгүлүп калган болчумун да. Анан келип туруп жалган маалымат таратып атат. Мына студенттер үгүт ишине катышты деп. Үгүт иши деген эмне? Биздин программаны алып, студенттер, биз алар студенттерге берип, алар таратып,
кандайдыр бир чакырык жашаса Азаттык партиясына добуш бергиле деп. Бул үгүт ишине кирет. Ал эми жумушчу болобу, мейли студент болобу, инженер болобу, президент болобу, ал шайлоочу болсо, кайсы партиянын чогулушу болбосун, шайлоочулар менен келип ошолордун программасын укканга толук кандуу укугу бар Конституциянын негизинде. Азыр мен айтайын дегеним, мына ушул жасаган иши Акылбек Жапаровдун. Мен айтар элем, өзүнүн кызмат абалын кыянатчылык менен мындай айтканда колдонду да. Экинчиден, Акылбек Үсөнбекович, сен кечирип кой, коллегам. Эгерде ушундай мыйзамды тебелеп, мыйзамды одоно бузуп, шайлоо процесси ушундай бир деңгээлге жетип калганда, эгерде чыр чыгарам десеңер, бул өтө опурталдуу нерсе. Мен айтат элем, кичине демиңерди басып, кабинет министрлери кошо, айрыкча ички иштер министрлиги, Уланбек Ниязбеков, сизге да кайрып айтат элем, мындай беспределди токтотуш керек. Эми азыркы берген сурооңузга, да мен бүгүн реанимацияда жаткан ошол Айтбай Жээналиев деген аксакал кишиге бардым, 73-кө чыккан. Реанимацияда жатат. Ал реанимацияда жаткан кишинин мындай ички иштер министрлигинин ушул Алай району, Ош облусунун начальнигинин орун басары башкалар аябай кысымга алышкан. 10 саат же чай бербестен, же тамак бербестен, давлениясы бар, жүрөгү оорукчан кишини мына ушуну кысымга алуу менен кол койдурган биринчиден. Экинчиден, азыр реанимацияда жатса, бул кылмыш ишин ачып алышты. Мыйзамсыз, подлог менен жасалма кылмыш ишин. Алар Алай ички иштер бөлүмү мындай айтканда Борбор шайлоо комиссиясына, ошондой эле берки Марат Иманкулов жетектеген комиссияга берип коюшкан. Биз тастыктадык, далилделди деп. Азыр мына Ахматбек Келдебекович тескерисинче сонун далилдеп койду. Чынын деле саат эрте менен ошол эле клубда миңдеген кишилер келген. Маданият кызматкерлерин куттуктоого биз 11-де бардык. Geçirip koysunlar, ошол маданият кызматкерлеринин майрамына Алай деген бул Ош шаар эмес да. Жөн эле мындай жакын арада эле келип кала турган. Чоң Алайдан Гүлчөгө келиш үчүн жок дегенде 120 километр. Канча машиналар келген. Андан кийин биз бардык. Канча машина келди. Андан кийин бүтүн Кыргызстан өткөдү. Алар да канча машиналар менен келди. Анан эгерде АЗС'те очередь кезек күтүп калышса, ал деген биз ошо миңдеген машиналарга бензин тарата турган бизде андай акча жок. Ачыгын айталы. Мен өзүм да жөө жүрүм, чынын айтайын. Рахмат. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мекенчил партиясы 2020-жылы биз да катыштык. Сиздин партияңыз менен мен да 4-чү орунда болдум. Сооронбай Шарипович Жээнбековдун бийлиги мына ушундай кысымдарды көрсөткөн эмес. Беспредельный кысымдарды. Ооба, кысымдар болду. Ошон үчүн мен сизден суранам. Бөрк ал деген ал десе баш алгандарды токтотуп коюңуз. Бул жакшылыкка алып келбейт. Шайлоо процесси азыр мындай бозодо кайнап турганда чагымчыл иштерди жасап аткан Уланбек Ниязбековдун ээлеген кызмат орду боюнча бир карап койсоңуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул берүүлөрүбүздү социалдык баракчалардан да көрсөңүздөр болот. YouTube жана Facebook баракчалардан көрө аласыздар. Ал эми биздин катарыбызга ушул Азаттык демократиялык партиясынан жогорку кеңешке талапкер Ибрагим Жунусов мырза да келип кошулду. Куш келипсиз. Исмаил Исакович, сизге суроо берейин деп атам да. Негизи эле ошол тергөө иштери жана жогоруда айтпадыбы, мисалы 10 саат кармап депчи.
мыйзам боюнча, талап боюнча ошол бир жаранды канча саат кармаганга мыйзам жол берет? Жана ага ошол ички иштер кызматкерлери кандай бир кеңештерди бериш керек башында кармалган жаранга? Же ошол мыйзамдуу кармоо кандай эрежелери? Бул жерде мен бир эле сөз менен айтам. Мына сабатсыз, билимсиз, өзүнүн ишин билбеген адамдарды топтоп кызматка алып келип койгондору муну ошого алып кетип атат. Себеп дегенде алардын эч бир акысы жок болчу, адвокаты жок, суракка алыш, алар айтыш керек болчу. Урматтуу Паланчаев, мына биз сиздин мына маселе менен сурайбыз. Адвокатты алып келиңиз, болбосо биз адвокат беребиз деп. Бири аткарылган эмес. Демек калган иштердин бардыгы толугу менен мыйзамсыз. Андан башка дагы кайталап коеюн. Жанакы полковник Алимбеков Абил ушул жерден барып алып туруп, биздин атыбызды сатып, мен ошолорго жардам берейин деп келдим деп. Мына көрүп турбайсыңарбы? Укук коргоо органынын жетекчиси алдап турса, жалган маалыматты жаздырып колду койдуруп турса, каяктагы мыйзамды айтып атабыз? Мыйзамсыз. Ошол негизинде мен айтар элем, бүгүнкү күндө тез аранын ичинде эгерде таза өткөрөбүз десе, ушул адамдарды жумуштан алып, жазалап, элге көрсөтүш керек да. Сабатсыздар, экинчи бизге мындай ишти жасабагалагын. Мунун баарын арты чоң чатак менен бүтөт деп жетекчилери бүгүн айтыш керек болчу. Тилекке каршы алар айткандын ордуна кайтып, күчөтүп, барып адвокаттардын алдын тосуп, мажбурлап, мени менен кошул, бизге биз айтканды жаса деген аракет жасагандары, бул мындай кыргыз тили менен айтканда сөз жок да, сөз жок. Ошол жаранды негизи алып келгенге чейин чакыруу тартиби кандай? Атайын чакыруу менен чакыруу тартиби баары билет да. Чакыруу тартиби ал бир кагазды бериш керек. Мына маселе боюнча сизди чакырып атабыз, саат манча келиң деп. Алар барып туруп эле баса калып келип атпайбы? Жанакы ууга чыккандай болуп эле бирөөнү кармады, алып келди, мынаны бергин деп туруп, ошон үчүн саат 10 саат кармашып, суу бербей, улгайган кишини, ай, мен барып чай ичип алайын дегенге болбой. Мына ушунун бардыгы эмнени билдирет? Мунун бардыгы атайын уюштуруп, ушул партияны көтөрүлсүн, ушунун артынан мамлекет көтөрүлсүн, элдин арасында нааразычылык күчөсүн, бир мындай төңкөрүшкө алып келет деген ой менен атайын жасаган чагымчыл иштерди биз баалайбыз. Ошол жөнүндө биз маалыматты бердик Коопсуздук кеңешинин катчысына. Мен жеке өзүм мамлекеттик катчыга айттым, ай иним ушундай болуп атат, токтоткула буларды, мунун арты чатак менен бүтөт, болбосо баарын жазага тарткылагын деп суранычтарды биз айттык. Рахмат. Ибрагим мырза, бул көрүнүш кечеги Алайдагы эске алганда экинчи жолу орун алып атат да. Бунун артында эмне бар деп ойлойсуз? Эмне себептен мындай, же сиздин пикириңиз боюнча атайын бир буйртма болуп атабы? Эми биринчиден атайын буйртма барбы жокпу экенин биз көрбөгөндөн айта албайбыз. Бирок бизге болгон кысымдын болуп аткандыгы бул кадимкидей көрүнүп турат. Биринчиден Оштогу окуя боюнча азыр эле Жылдыз Айтбаев айтып кетти. Мен ошолордон баштайм. Студенттерди жана мугалимдерди ошол жерден аянттан алып кетип барып суракка алып, адвокаты жок. Булар азыр шылтоо коюп атат, жашы жетелек студенттер бар экен дейт. Жашы жетелектерди адвокатсыз 3 саат, 4 саат суракка алуу такыр болбойт. Буларды жасап туруп, анан кийин элге кайра биздин партияны мокочо кылып көрсөткүсү келип аткандан кийин, демек бул Азаттык партиясына болуп аткан кыянатчылык. Азаттык партиясына коюлуп аткан жалпак тил менен айтканда бут тосуу, колдон келишинче каралоо. Азаттык партиясынын ичиндеги кандидаттарга каралуу болуп атат. Мен ошол студенттердин талабын талашып, бул жерде мына үчөөбүз, Ахматбек Келдибекович, Жылдыз Айтбаев, биз барганыбызда студенттердин жерде отурганын көрдүк. Полдагы жыгачтан эмес, бетондон полдорго сумкаларын коюп алып, тетрадтарын коюп алып туруп, ошол жерде отургандарын суу бербей, чай бербей, эси болуп калгандар болгон. Аны көргөндөн кийин биз өзү кармай албай калдык. Мен өзүм кармай алган жокмун. Мен өзүм күнөөлүү сездим ошол жерде. Биздин партиянын чогулушуна келип калгандыгы үчүн. Эми ошол жерге барган бул ушун үчүн ушунча саат кармаганга болобу, болбойбу? Эгерде бул балдарды
ошону угуп атат экенсиң, ошол партиянын платформасын, партиянын жасай турган иштерин угуп атат экенсиң деп алып барып суракка бере турган болсо, анда кээ бир адамдар балдарын жетелеп келди. Анда ошолордун балдарын да барсын, аны да көрсүн, аларды да сурак алсын. Эң көп бул жерде бирине биздин партиянын эмес, бүт ошол жерде өткөн партиялардын платформасын уккан аркада Лениндин эстелиги турат. Лениндин эстелигин барып сурасын. Лениндин эстелигинен барып сурак алсын. Ошолорду да барып тыксын, барып көрсөтсүн. Мен ойлойм, азыркы кылып аткан иш бизге толук бут тосуу. Админ ресурсту колдонуңар деп атат. Мен өзүбүз барып жүргөндө эмне себептен админ ресурсту эгерде ошол жерде иштеген же ошол жерде азыркы күндө бир чоң кызматта отурган ичибизде бир кандидат болсо, ошолор чакыртырып админ ресурс колдонгон болот. Админ ресурсту азыр бул милиция көрсөтөт бизге. Милиция өйдөгө келген команданы туура эмес пайдаланып атат. Алар айткан эместер, бул студенттерди алып баргыла, буну алып баргыла, аны деген эмес. Буларга таза кылып өткөзгүлө дегенди чылпагын алып койсо көзүн алып атат бул жердеги милициялар. Рахмат. Бул ока чейин сиздер айтпаңыздар, ошол прокуратура органдарына да кайрылдык депчи. Ошол райондук прокуратура органдарынан бир кат же жооп келдиби? Алардын ошол иштерин мыйзамдуулугун аныктоо боюнча. Менин билген маалыматым боюнча тийиштүү управление, тийиштүү отделдерине тапшырма берилиптир деп айтылып атат. Эми бул жерде мыйзамды надзор жасаган бул жалгыз гана орган прокуратура болуп эсептелет. Мен ойлойм, мен ишенем, прокуратура өзүнүн баасын берет деп. Себеп дегенде мен жаңы видео көрсөтүп кетпедимби? Жада калса сиз азыр сурап атпайсызбы, аны жарандарды чакырыш үчүн повестка керекпи, кандай адвокат керек? Жөнөкөй эле мына адвокатты түнкү саат 9-да көчөдөн кармап алып, жолун тосуп, иш жакка кое бербей, күч колдонобуз, мынаны окуңуз деп, саат 8-де, 9-да кармап алган, бул эмне деген болуп эсептелет? Булар бүгүнкү күндө чуркап жүрүшөт, ушул эптеп жогору жакка өздөрү туура эмес маалыматты берип алган нерсенин бардыгын өздөрү уят болбош үчүн ушинтип түнү менен чуркап жүрүшөт. Бул көрүнүш. 4-5 күндөн бери болуп атат. Мыйзам боюнча эгерде арыз келип түшсө, ал 3 күндүн ичинде, ашпаса 4 күн ичинде бул мыйзам боюнча каралып, такталыш керек. Бүгүнкү күндө бул 6-7 күн өтүп кетти. Бирок бул токтобой атат да. Мыйзам тебелегенден дагы чеги болот да. Биз ошого мыйзам чегинде эчтеке жок экен деп, бизге биздин ошол штабта иштегендер, юристтерибиз айтты, мунун бардыгы жокко чыкты, адвокат менен барып мурунку сурактардын бардыгы жасалма жол менен кол койдургандын баары жокко чыкты, мыйзам талаасына түштүк, эч ким эчтеке далилде албады дегенди биз эми угабыз да, мыйзамды биз угушубуз керек да. Ошол айтылгандан кийин биз элди кыдырып жүрөбүз, түнү күнү дебей. Бирок бүгүн келип алып ушундай иштерге барып атканы, андан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында бир Кугорт деген группа бар экен, алар дагы айтпастан бүгүн карай коебуз деген. Мунун бардыгы бул мыйзамды бузуп тебелөө деп коет. Буга чейин каралып туруп ошол кээ бир кандидаттар подкуп менен үй салып бергени жана башкалар бар экен, аларда мына бүгүн бизге маалымат берип атат, аларды чакырып, сен мындай жасабагын деп туруп кое берип коюптур. Эскертүү. Бизге келгенде мыйзамда каралган сроктордун баары бүткөнүнө карабастан кайрадан да күчөп атканы мени таң калтырып атат. Дал ушул тобокелчиликтер мисалга улана бере турган болсо, айрым ушул мамлекеттик органдардын иш аракети улана бере турган болсо, кандай тобокелчиликтер күтөт алдыда? Мындайда мен эми Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп иштедим. Борбордук шайлоо комиссиясы бул независимый орган да, эч кимге көз карандуу эмес. Бирок кандайдыр бир саясий заказ түшсө, анда ал ишке кандай карайт ар бир Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, ал анын абиринде болот. Мен азыр дагы бир нерсени толуктап кетейин. Мен дагы ошол Ош шаарынын ички иштери бөлүмүнө киргенимде кыздар ошентип олтурушуп, кээ бир кыздар эси болуп калган студенткалардычы же суу берип койгон эмес. Мындайда
биз ушунчалык каалап турабыз да, Азаттык партиясы тынч, мыйзам ченемдеп таза шайлоо өтсө деп. Да, рахмат Садыр Жапаровка, ал өзү да айтты, болгондо да ошол алайга барганда айткан. Мен ар бир кандидатты партиянын ичиндеги тикелей силер өзүңөр тандап аласыңар, кийин мага же бийликке капачылык болбосун деп. Анан таң каласың да, мына ошол алайда мыйзамсыздык ушунчалык орун алуу менен чектелбестен мыйзамды тебелеп салышып, биз бербеген бензинди бизге шылташып, анысыз келгенсип ал киши Азаттык партиясынын тиги доверенный лицосу боло элек ал саат 11-де. Болбосо дагы алып барып кыйнап 10 сааттан бери мындай көрүнүштү кыргыз эли көтөрбөйт. Кыргыз эли ачкачылыкты көтөрүшү мүмкүн. Керек болсо азык-түлүктүн кымбатчылыгын да көтөрүшү мүмкүн. Дары-дармектин кымбатчылыгын да көтөрүшү мүмкүн. Көмүрдүн 12.000-15.000 болсо да көтөрүшү мүмкүн. Бирок акыйкатсыздыкты, адилетсиздикти кыргыз эли көтөрө албайт. 3 төңкөрүш мына ошол шайлоонун азабынан өткөн. Адилетсиз, акыйкатсыз, мыйзамсыз, таза эмес шайлоо өткөндүгү. Мына ошол 4 октябрь 2020 жылы дагы мына ушундай мыйзамсыздыктардын негизинде элдин нааразычылыгы күчөп туруп, анан Садыр Жапаров бийликке келди. Бул шайлоо процесси менен ошол эле президент Садыр Жапаровдон баштап жөнөкөй шайлоочу, мындай кыргызда жакшы бир сөз бар. Азилдешпеш керек да. Ойнобош керек. Рахмат. Ушуга эле кошумча, чындыгында биз элдер менен жолугушуп отурганда, мына кече бүгүн карабал жогорку кече өзгөндө бүгүн мен дагы карашта болдум. Барган жерде ошол мугалимдер жөнүндө бизден сурап атат. Алар эмне болот эми? Аларды бизден сурабагыла деп атат. Биз аларды булардан сурагыла. Ал биз ал жерде болгону биздин партиянын чогулушуна келип койгон күнү эле. Бул бир. Экинчиден, булар мурда өздөрүнө сөгүш алган. Буларга ошол жерге баргандыгы үчүн 3 мугалимге, деканга сөгүш жарыяланган. Эми ошо бир кылмыш үчүн, бир нерсе үчүн, бир эле кылмыш жок, бир жасаган иши үчүн бир эле жолу наказание болуш керек. А булар уже экинчи наказание кетип баратат. Бул эми дагы бир жолу айтайын. Бул жогорку жактагылар түшүнбөй, билбей атат буну. Буну бул жердеги илгертеден бизде сөз бар. Бул чоңго барганда кичинеси жаман деп. Булар азыр жакшы көрүнөм деп өздөрү жаман көрүнүп калып атат. Өздөрү менен кошо бүгүнкү бийликти да уят кылып коюп атат. Булар өздөрүнүн деңгээлинде жооп бере турган күн дагы келет. Бул ушул милициялар бүгүнкү тергөөчүлөр, шаардык милициясы убактысы келет, бүгүнкү жасаган үчүн жооп беришет. Элдин алдында жооп беришет. Бул бир. Экинчиден, алай жөнүндөгү ошол күнү алайда бир эле заправка иштеди, текшерип көрсүн. Алар кийин канча заправка, бүт барган машина бир жерден, биз дагы өзүбүздүн машина менен барып өзүбүз бензин койдук. Барганда бир эле заправка иштеп аткан, ал заправкадагы кезек күтүү көп болгон. Ошондуктан дагы машиналар көп турган. Анан барып эле заправка кылгандардын бардыгы Азаттык партиясына чогулушка келиптир деп чекеден кайрмай берген, бул туура эмес. Bunun dağı vaxtsız gelet. Oşol her bir zapravkada видеокамералар бар. Ошону менен текшерип алсындар бир нерсе. Жогоруда жанагы атайын талондор жүрбөйбү? Ушул талондор боюнча дагы айта кетсеңиз, ал кантип жасалган? Анан ушул Азаттык партиясынын аты жазылган талондор. Эми талонду өзүң көрсөңүздөр, просто күлкүңүздөр келет да. Себеп дегенде ошол талонду жөнөкөй эле мындай 4 буруштук кагазга үстүнө Азаттык партиясы деп туруп, анан литрин коюп туруп кол коюп койгон. Бул эмне деген талон? Мындай жөнөкөй эле кагазга. Же печати жок, же эчтекеси жок. Анан ошону ровдда көрсөткөндөн кийин ошол офиске барып компьютерди комиссионно следовательдер барып видеого тартып, ачканда эчтеке жок. Аны жасалма жол менен жазып, жасап жогору жака далашт этип коюшкан.
А бирөө ачып кеткенден эчтеке жок. Булар өздөрү бүгүн эмне кыларын билбей таппай калды да. Могул машиненин ошол видеого тарткан машинанын айнектерин карасаңыздар, 4 айнектен затонированный. Мына ошол видеого тарткан машина. Бизде маалымат азыр биз тактап атабыз. Бул дагы ошол милиция тарабынан өздөрү уюшулган машина. 4 тарабы алдыңкы, артыңкы айнектери бардыгы караңгылап жүргөнгө уруксат барбы, жокпу? Сиз жүрө аласызбы? Жок. Мына биз да жүрө албайбыз. А бирок мына көрүнүп турат сүрөттө. Бул машинанын азыр номерун биз тактап атабыз. Мен 100% ишенем, бул номер подделка болуп чыгат. Бул машинага регистрация болбогон. Бүгүн бизде Санарипте ушундай мүмкүнчүлүк бар, кайсы машина болбосун, ал кайсы машинага ээси ким экенине таандыкы каалаган жаран интернеттен алып караса болот. Бул аз такталбай атат, биз аз тактап атабыз. Мунун бардыгы дагыр жолу мындай далилденип турат. Мунун бардыгы уюшулуп жасалган, атайын жасалып аткан провокация болуп турат да. Мен ошон үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго, өкмөттүн вице-премьери Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевге кайрылгым келет. Мен сиздерден өтүнөм, могул ишти көзөмөлүңүздөргө алып, ошол провокация жасап аткан, атайын уюшулган кызматкерлерди жоопко тартышыңыздарды, анан кийин биздин партияга болуп аткан кысымды токтотууга мен чоң суранып өтүнүп кетет элем. Бизде убакыттар акыркы суроону берейин. Сиздердин мындан кийинки кадамыңыздар ошол лидер катары айтсаңыз кандай болот? Эгерде ушул көрүнүштөр токтобой турган болсо. Биринчиден биз мыйзам чегинде ишти алып бара беребиз. График түзүлгөн, абдан тыкыз байланышкан бардыгы биринен экисине барып эл менен жолугушуулар жүргүзө беребиз. Экинчи, мен өзүм жеке ишенбейм эми. Президентиңе да ишенбейм, Ташиевиңе да ишенбейм. Себеби дегенде менин оюмча ошол арасында экөөнүн бирөө бар. Себеби бүгүн мага бирөө келди. Айтып атат: Исмаил Закович, вот дейт Ташиевдин дейт ата журтум Кыргызстан деген партиясын далдастатып өткөрөбүз деп аракет кылып жүрөт. Ушулардын иштери болсо керек дейт. Экинчиси келип айтат: ишеним деген партия бар экен дейт. Садыр Нуркожоевичтин партиясы экен деп айтып атат. Булар дагы аракет кылып атышат дейт. Биз билбейбиз кимис экендигин. Мына ошол негизинде эгерде чындап сөздөрүнө турган болсо, менин инилерим, азаматтар, эки жигит аягына чейин иликтеп, жанакы начальник УВДнын орун басарын Алимбеков Абилди ошондой полковник барып алып жалган айтканда адамдарды жазага тартып, жумуштан алып койгондо гана мүмкүн ишеним пайда болор. Ага чейин ишеним пайда болбойт. Себеп дегенде ректорду алган Акылбек Жапаровду жумуштан алыш керек. Ал аша чаап кетти өзүнүн бийлигине. Себеп дегенде аны алыштар мүмкүн эмес. Мыйзам артына иштебейт. Алар шайланган ректорлор. Булар жаңыдан мыйзам кабыл алды. Эгер ушулар койсо гана жанакыдай кылып алса болот да. Бул дагы шашап калдык. Аны ушунун баарын көрүп туруп, кантип ишенебиз биз? Ишеним жок. Мен ишенбейм. Эгерде чындап мыйзамды чегинде иш алып барабыз, сөзүбүзгө турабыз десе, анда баарын токтотуш керек дагы. Жанакыларды жазага тартыш керек. Ректорду ордуна коюш керек. Мугалимдердин сөгүчтөрүн артка кайтарып алыш керек. Студенттерди, декандарды, студенттерди кайтып кечирип коюңуздар деп кечирим сурап туруп, окутууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Себеби алар акча берип окутат. Мамлекет эсебинен окубайт, өздөрүнүн эсебинен окуйт. Алар кайтып ошол университетти бюджетине акча төлөп берип атпайбы? Мына ошондуктан биз ойлонуп турган учур келип атат азыр. Эгерде чындап алар өздөрүнүн сөзүнө турса, анда мыйзам чегинде иш алып барарын мен талап кылар элем. Рахмат. Кыска. Биринчиден, чынында эле президенттин жакшы бир ойлору болсо, таза шайлоо өтүү менен чектелбестен мыйзамдуу шайлоо өтсүн дей турган болсок, анда Кыргыз Республикасынын кабинет министринин ошол төрагасы болобу, жетекчиси болобу, Акылбек Жапаров жумуштан өзү кетиш керек. Экинчиден, Улан Ниязбеков министр, ички иштер министри дагы кызматынан кетиш керек. Алар
мына мен эмне үчүн Уланбек Ниязбековду айтып атам. Ушунчалык шылдыңдады 100 000 кишини, болгондо да 6 Ош областынын таасирдүү саясатчылары 100 000 киши алып чыгып төңкөрүш жасайт экен. Керек болсо 100 000 кишини азыр бийлик өзү чыгара албайт. Чүйдөн эң күчтүү мен саясатчымын дегенде 100 000 киши чыгара албайт. Курал жарак деп кандай гана нерселерди айтпады. Мен ошондо да талап кылдым эле Улан Ниязбековдун жумушунан кетишин. Азыр эми карап көрүңүз. Эмне кылып атат Ош облусунун ички иштер бөлүмүнүн орун басары? Баягы Абил фамилиясы ким дедиңер? Алимбеков. Мына ошол да жумуштан кызматынан кетиш керек. Ошону менен бирге Ош шаарынын ошол ички иштер бөлүмүнүн башчысы жана Алай районунун ички иштер тиги бөлүмүнүн башчысы жумуштан кеткенде мен бастымбы, баспай калдымбы? Тиги ошондо гана менде да ишенич пайда болот. Бул шайлоо бир гана таза эмес, мыйзамдуу өтөт. Чыры жок өтөт. Элдин нааразычылыгы азыр аябай күчөп турат чарба маселелери боюнча. Мына ошол элдин нааразычылыгына кимдир бирөө керосин эле куюп тим болбостон ал бир жалындатып жиберейин деп атат да. Мына ошол болуп аткан процессти жеке президент өзүнүн колуна алып токтотуп калса токтотуп калды. Токтобосо бул деген аябай чоң мамлекеттик деңгээлдеги саясий күрөш. Күрөш өзүңөр билесиңер, мыйзам ченемдүү гана болуш керек. Рахмат. Бизге келип ушул Акыркы кыска. Кыскасы таза шайлоо өткөрүш үчүн Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров эң жакшы сөз айтты. Бийликтин деген партияга каршы добуш бергиле деп. Кайсы партиянын бийликтин партиясы деп ойлогон болсо, шайлоочулар бүт баарына каршы добуш берсин, таза шайлоошун өтөт. Рахмат. Келип бергениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Ал эми биздин бул берүүлөрүбүздү социалдык тармактардан да көрсөңүздөр болот. Дарек экранда көрсөтүлгөн. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ал эми берүүнү мен Таткабек Шабданбек улу алып бардым. Саламатта болуңуздар.